2019 жылдын 22 ноябрында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Саймаити менен болгон сүйлөшүү жана анын Матраимов менен байланышы тууралуу Клоп жана Азаттыктын иликтөөсүндөгү материалдын жарыяланышы боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдары Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 19-беренесинин жана 130-беренесинин биринчи бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Аталган материалдарды каттоо жана ага карата соттук өндүрүштүн башталышынын негизги себеби Айыркин Саймаитиге карата коркутуулар болуп, ал Туркия мамлекетине качууга аргасыз болгондугу. 2019 жылдын 24 ноябрында сотко чейинки өндүрүштү алып баруу Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгына тапшырып, ошол эле күнү УКМКнын Ички иштер министрлигинин жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын тергөөчүлөрүнөн турган жумушчу топ түзүлдү. Учурда ишке маанилүү бардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү тергөө иш-чаралары башталды. Териштирүү иштерин толук кандуу жана объективдүү жүргүзүү максатында Азаттык жана башка басылмалардын маалымат каражаттарында чыккан материалдардагы айыпталган адамдардын жана маалыматы бар тараптардын катышуусу менен керектүү тергөө иштери жүргүзүлөт.